Жолдо жаткан бирөөнүн нерсесин алган болсоң, ошол да меники болчу деп бирөө келет ошо күнү. Мына ошо кыяматтын кыл көпүрөсүндө ошол адамдар өтө албаглардын көпчүлүгү адам акысын тепсеңдер болот. Ошондой нерсе. Сүздүңбү бирөөнүкүн бир нерсесин? Төлөп бер. Машина сүзүп алдыңбы? Нагылыйлык болот, төлөп бер. Бирөөнүн адам малын бир нерсе кылып алдыңбы? Субхана, чаа өлтүрүп алдың, качып кетпе. Андан токто дагы ошол жерге бар, төлөп бер. Кыямат бар экенин унутпа. Оз ачканда эмнеге оз ачыш керек? Курмак оз ачыш керек. Эгер курма табылбай калса, анда сууга оз ачат, мына ошондо береке болот. Курма турса суудан баштап алсаң жакшы эмес. Кээ бир адамдар бар, чаңкап калган болот да, дароо эле жутунуп сууга жуунат, кал деп жарым литр ичип алып, андан курмага келет, сүннөттүн соогун жоготуп койдум деген сөз болот. Биринчи курмадан ооз тийип жеп ал, андан кийин сууну кетир. Замзам болса деле. Анткени Мулла Али Кари Миркатов айтат, эгер замзам болуп калса, биринчи замзам ичиш керек, кийин курма жеш керек деп. А бирок пайгамбарыбыз Макка шаарында ушундай дейт. Эсе пайгамбарыбыз Маккага келген орозо кармаган андай кылган эмес, биринчи курманы оз ачкан деген сөз. Ошон үчүн анткени адам ачып калганда зрение начарлап калат дагы, анан жана таттуу курма киргенде ошонун кайра калыбын алып келет. Эгерде замзам болуп калса кандай десе, замзам менен курманы аралаштырса жакшы болот дейт. Курма ичип, аркасынан замзам ичип, курма жеп, түшүнсөң болот. Эгерде жөн суу болсо, анда 3 курманы жеп алып туруп, андан кийин сууну ичсең, эмне жакшыраак болот деген маани урматтуу бир тууган. Анан эркек киши стресс болбой койбойт экен. Мындай олкуп солкуп турабыз да. Негизи эркек ушундай жаратылыптыр да. Анан катуу стресс болдум. Азыр мындай кээ бирлер айтышы мүмкүн, кантип сизде болосуз деп. Болот, болбой койт. Анан мындай отурам, аар басайын деп баса албайм. Мындай кылайын, мындай бир как будто мен үчүн субханалла момундай бир жашоо бүтүп калгандай сезилди да. Анан мынтип китепти ачып, мынтип карасам, машалла. Пайгамбарыбыздын сонун пайгамбарыбыздын да бир осуятын окудум. Баарыңар билесиздер, просто мен ошондо ушундай таасир алганымды айтып бергим келип атат. Пайгамбарыбыз айткан: эгер сенин башыңа кайсы нерсе келген болсо, эгерде ушул нерсе менин башыма эч качан Алла каалаган себептен ушу сөзсүз менин башыма келмек. Кайсы нерсе болбой калса, бул эч качан болмок эмес десе, Алла Таала ага 70 эшик ачып берет экен. Сахих хадис бул. Бекем хадистерин унутпагыла. 70 эшик ачып берет экен. Бир эле Алла тоокел кылган үчүн. Апей дедим, тынайдын баласы Эрмек, эмне болду сага? Сенин диниң бар, машалла. Сенин Аллахың бар, сенин пайгамбарың бар, сенин шариятың бар. Деп турдум да субхана айттым. Болобуз, ушул мешитке келдим да тет жерге саждага жыгылдым. Аллаху акбар. Я Алла, кечир мени. Жүрөктөн Алла фух алып чыгарды дагы, чыктым да кеттим. Ошондон кийин ушул мезгилге чейинчи, эмне болсоң ошол багың бак, багалчаң кара таш дейт го. Жакшы болсо да, машалла, ушу сөзсүз мага болмок деп коерм. Жаманчылык болсо, бул сөзсүз болмок деп. Бир аз күтүп турсам, жакшы да өткөрөт, жаман да өткөрөт экен да. Эч качан жакшылыкта түбөлүк калбайт экен, жаманчылык дайыма калып калбайт экен. Нерсе мененчи жабышкандай болупчу. Бирок бир эле нерсе бар экен, сени менен дайыма кала турган. Бул адамдардын оозунда калат экен. Жаман деген бир ат бар, жууса кеткис дейт. Жакшы деген бир ат бар, тууса жеткис дейт. Бул сонун сөз экен. Ошон үчүн субханалла кайгырбагыла. Эмне болсо дайыма ушуну эстеп жүргүлө. Банкрот болдум, бул болмок. Катын кетип калды, кетип калмак. Даже жырдай бийдим. Субханакаллаху хамдашант астагфируллах билек. Аллахым хидаят берсин баарыбызга. Амин. Жашоодо бир жолу жаңылдыңбы, эми экинчи жолу жаңылып калба деген сөз. Улам эле ошо аңга түшө бербе. Жашооңду оңдо, аракет кыл, мындай жашаба. Ар бир нерсе адамдардын карап сабак ал. Асман жерди караган болсоң, сен сабак ала турган нерселер көп. Ушундай нерсе. Демек жүрөгүңүздү багытташта биринчи адал жана арамдан сактаңыз. Экинчи болсо эмне экен? Ушул тажрыйбалуу адамдардын жакшылыгын караңыз. Жан дүйнө өзү бул бактагы өсүп турган жалбырак сыяктуу. Бар го жалбырак.
Şamal biyaq öylödü, biyaq ketет. Biyaq öylödü, biyaq ketет. Adamdын dili ушундай экен. Өзгөрүп турат экен. Коомго жараша, сөзгө жараша, саясий бир өзгөрүш болуп атат, диний өзгөрүш болуп атат, үй бүлөлүк өзгөрүш болуп атат. Мынтип эки жакка шамал үйлөй берет экен. Бир орунга турбайт экен. Ошон үчүн бул жүрөктө бейпилчилик болбойт экен. Бирок качан бейпилчилик болот десе, Абу Суфьян, имам Саури рахимулла мындай деп айтат. Силер эки нерсеге там бергиле дейт. Эки нерсеге силер там бере турган болсоңор, анда жашооңор, жүрөгөңөргө тынчтык, жашооңор тынчтык келет дейт. Биринчиси бул тагдырыңарга там бергиле дейт. Жашоодо бир нерсе проблема болду, ушундай болмок. Точно ушундай болмок. Башкача болмок. Ушул эле боткон жемексиң. Окончательный итог жашоодо мисалы азыр мен эмне болду? Мына каяка келген болсом мен тагдырым экен мынакей. Мен ыраазымын. Ошон үчүн жүрөгүм тынч.